Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Musa aleyhisselam daima hiçbir toktobostон dua kılıp turuuçu adamın tüyüne gelip anın uşunçadan beri uşunça dua kılıp uşunça amal kılıp atkan andan soraptır. Sen bir жақшылық şu dua kılıp atasың, bir kabul болгон күндөрү барбы дептир. Ошол мезгилде баягыл айтат экен, жок дейт экен. Я Муса, менин дуаларым кабыл болгон эле жок дейт. Такыр кабыл болгон жок десе, анда Муса алейхиссалам: Аллахым, ушул адамдын дуалары эмне себептен кабыл кылбай атасың деп Алладан сурайт экен. Десе, Алла азza ва жалла айтат экен: ey Муса алейхиссалам, мен өтө мээримдүүмүн жана өтө рызкыны, өзүнүн хайр разыкын, эң жакшы рызкы берүүчүмүн. Бул мага күнү түнү дуа кылат, бирок ал тили менен эле дуа кылып атат. Анын бир коро кою бар, анын жүрөгүндө бир коро кой кирип кеткен. Ал ошону дайыма, ошону гана ойлоп турат. Ал эми мен кимдин жүрөгүндө менден башка бирөө болсо, анын дуасын кабыл кылбайм деп айттыр. Муса алейхиссалам ошол замат баягы адамга кабар берди. Ал аны угаар менен жүрөгүнөн баягы койлорун чыгар дейт. Алла анын дуасын кабыл кылып баштады. Демек, дуа дайыма субханалла жүрөк менен болушу шарт экен. Алла таала удуу раббакум тадаррау ва хуфята. Өзүңөрдүн жаратуушуңарды тадарруа, жөнөкөйлүк менен, мулайымдык менен жана жашырынып Алладан сурагыла. Андан сурагыла деп Аллах Куранда айтат экен. Демек, эгерде бир адам Алла Тааланы дуа кыла турган болсо, эмне кылыш керек экен? Ал өзүн ылдый түшүрүп кылыш керек экен. Мисалы, кээ бир адамдарда байлык мүлкү бар да, байлыгы бар, бийлиги бар. Эмнекен ал Алладан эмне сурарын билбеши мүмкүн экен да. Эмне үчүн дегенде ал анда бар да. Бирөөндө мисалы аялдар бар, эми аны сурай албайт экен. Бирөөндө балдар бар, баарында айткан телегей тегиз болуп турган адамдагы эмнекен ушу эч нерсеси жок бир кулдай дайыма сурап турушу керек экен. Бир байке айтат: мага мен дуа кылгандан уялам дейт Алладан. Эмне сурайм дейт. Мага бардыгы эле бар го дейт. Бирок Алла Таала айтат да, хадис кудусда: силер бардыгыңар кедейсиңер, мен бай кылам дейт. Силер бардыгыңар ачкасыңар, мен тойгузам. Силер баарыңар жылаңачсыңар, мен силерди кийинтем дейт. Хадис кудусда турабы? Эми демек, машалла, кимде ким өзүнүн Роббисине жакындагысы келсе, анда ага дайыма дуа менен карашындай жалбарып сурап туруш керек экен. Дуалар эч качан артты көздө кайтып келбейт. Кайдан чыкса экен, бул жүрөк менен тилеккө бириксе. Түшүнөрбү? Эгерде тил эле боло турган болсо, субханалла, анда ал чыкпайт экен. Тилдин учунда эле. Качан Юсуф алейхиссаламдын атасы Якуб алейхиссалам кырса, Жакып, Жусуп деп коебуз го. Ошо Жакып пайгамбар Алла Тааладан ушундай бир ыйлап жолдун бурчу ортосунда перекресток деп коебуз го. Ошо жерде күн түн ыйлап атып, көзү агарып калыптыр, эчтеке тунап көрбөй калыптыр. Ыйлай берип. Бул жерде ыйлай берип, субханалла, баягы жаштын агы бергенден боянда из болуп калыптыр, жууса кеткис болуп. Мына ошол мезгилде Жабирейл Амин, Жабир алейхиссалам келип: ey Якуб, ey Жакып, сага Алла Тааладан салам. Аллах кабар берди. Айтып кой менин пайгамбарыма, бир жүрөктө эки нерсе болсо, ал эч качан бактылуу кылбайт. Эч качан ага каралбайт. Сен жүрөгүңөн балаңды чыгаргын деп атат. Дегенде Якуб алейхиссалам эчтеке келип, ошону "Я Алла, кечир" дегенде, жүрөктөн баласын чыгарганда Аллах Таала баласын да кайтарып берди.
Карасаң, баласын кайтарып берди. Пайгамбарлыгын кайтарып берди. Андан эмне кылды? Баласын бир мамлекеттин падышасы акыбалында тапты. Үй бүлөсү баары бирикти. Качан ал Алладан сурап баштаганда. Кээ бир адамдар келип Якуб алейхисаламга: "Ey Якуб, эмне деп атасың? Турла, мен алыс болгула. Менин балама болгон демем, сүйүнчүм, балама болгон ушу мухаббатым" дейт. Силерди алыс кылат. Бар. Менин Юсуфум ушундай күнүгө ушул экен да. Бул дүйнөдө ошондой. Эгерде сен балаңга эле, ушу балаң үчүн гана субхан ушундай Алла балам дей турган болсоң, ошо балаңан сыноо келет. Дүйнөм, соодам, соодаңан сыноо келет. Аялым, аялыңан сыноо келет. Карасаң, досум, ошо досуңан сыноо келет. Кошунам, ошондон сыноо келет, субханалла. Эгерде жүрөгүңөр ушу кирип кеткен болсо, керек болсо бул телефон бар го. Ушу телефонуңан да сыноо келет, субханалла. Керек болсо жоголуп кетет. Айтайын деген нерсем, Аллах Таала мындай өзүнөн башка бирөөнүн биздин жүрөгүбүзгө киришти каалабайт. Жүрөккө Алланы киргиз, Алладан башка ден субхана чыгар. Алладан башка Алланы киргизди, Аллага таян болду. Алладан башка таянма. Анда зыян гана табасың. Алладан башка таянсаң. Анткени Алла Таала бардык нерседен бүткүл күнөөсүнө бирок ширкти кечирбейм деди. Ширк кечирилбейт. Эми ширк кандай болушу мүмкүн десе, ал обожествленный деп коет го. Кичинекей кудайчы болуп жүрөгүңө кирип кетпеш керек. Кичинекей кудайчы бар го. Соод дүкөнүң кичинекей кудайчаң ушу болбосо мен азыр жарымды бага албайм. Балам болбосо мен азыр жок болуп кетем. Бул болсо деп мындай айтканда, кичинекей бир кудайчалар жүрөк кирип отурган болсо, Алла ширки, Алла айтат, эми бар эми ошондон чечип ал дейт да. Ошонун алдына чыдаганда, анан субханалла сиз менен биз эмне болобуз? Өзүн алапайыбызды таппай, эки жака мындай чуркап калабыз. Мына ошол мезгилде сен Аллахка кайтсаң, Алла жакшылык менен уулуңду айтарып берет. Жакшылык менен кызыңды айтарып берет. Жакшылык менен соодаңды айтарып берет. Жакшылык менен сүйүүңдү айтарып берет. Кайра карасаң кандай нерсе. Юсуп алейхиссаламды өтө сүйүп калган Зулайка бар. Зулайка ушунчалык сүйгөнүнөн сүйүүсүн далилдеп бере албай коет да. Анан элдин баары шылдыңдап аткан мезгилде жүргүлө дейт. Ошол шаардын, Мисырдагы бардык мен деген байлардын бардыгын аялдарын чогултуп, Юсуфту бир парданын бияна коюп туруп, анан парданы ачканда баягылар эмне экен сулуулугуна колдорун туурап салганын билбей калган да. Ошончо аял. Сулуулук, жо субханалла, эгерде бетте боло турган болсо, адам сүйүп калышың бирок ал качан карыганда сулуулук кеткендечи, андан башкачандай жүрөгү тартылып сүйүүсү жок болуп калышы мүмкүн экен да. Ошон силерде субханалла жер жүзүндө мындай бир нак болгон нерселерди сүйбөгүлө дейт да. Ал катылып, анан эртең пайда бере турган нерсени сүйгүлө дейт. Катылып, нак болуп, эртең бериле турган нерсени сүйгүлө дейт. Кайсы нерсе? Субханалла, сооп, намаздын сообу, орозонун сообу, зикирдин сообу, машалла. Мен жана да айттым го силерге, эгерде ким айыккысы келген болсо, Алла ушул жерден баарын айыктыр десең, сен айыгасың. Түшүнөтүңүзбү? Демек, машалла ушундай нерсе бар экен. Жүрөктөн сөзсүз жалган нерсени чыгаруу зарылдыгы бар. Азыркы мезгилде адамдардын эмне үчүн бактысыз болот билесиңерби? Аял да бактысыз, эркек да бактысыз. Анткени себеп жүрөктөргө нерселер кирип кеткен. Жүрөктөргө жарты кудайчалар кирип алган. Ошол себептен адамдар лаззат деп коет го, ошонун кайфын, ошонун даамын сезе албай атат азыр. Намаз окуп атат, намаздын кайфы жок. Эмне үчүн? Анткени жарты жүрөгү башка жакта да. Адамдар эмне үчүн мешитке келе албайт? Анткени жарты жүрөгү башка жакта да. Көрүп атабызбы, субханалла. Ошол себептен дуанын да кабыл боло турган бир нече анын ордулар бар экен. Дуаны кабыл боло турган мезгилдерде кылган жакшыраак экен. Мисалы, сапарда жүрөсүңөр да мынакей. Сапарда жүргөн адамдын баары дуасы кабыл болот. Мына силер 10 000 деген нерсе кабыл боло берет. Истигфар айт, астагфирулла, я Алла кечир деп мындай бир денеңдеги бир жүрөгүңдө болгон майда чүйдө нерсени чыгарып сал да, анан колуң көтөр, я Алла. Түшүнөсүңүз? Я Алла дегенди көтөрсөңөр, мусапырдыкы кабыл болот.
кээ бирлериңер зулум чегип турасыңар азыр. Бирөө окутуп койду, бирөө сени субхана байлыгын тартып алып койду, бирөө сени басынып турган мезгил мынекен дуаң кабыл болот экен. Биз азыр мына асырдан шамга чейин мынакей Алла Таала ушул мезгилге жетишти мынакей. Асыр окуңар, аз бекер отурба. Биздин жашоо ошо телефонго байланып калганда, биз азыр дуа кылып, уламалар айтат, сахабалардын ийгилиги, алардын ийгилиги Алладан сурап атып болгон дейт да. Азыркы мезгилде биздин ийгиликтерибиз жанын талашы тытынып атып да болбойт экен ийгиликчи. Карасаң, ийгилик болбойт экен да биздики. Эмне себептен? Анткени биз нерсеге тытындык, тигилер нерсени жаратуучуга тытынды дейт да. Ошону умтулду. Bir günü bir padişah мындай каухар, бермет, жакуттарды коюп, өзүнүн вазирлерин баарын чакырып алып, ким каалаган нерсесин алсын дептир. Биринчи вазир бар, жакутту кармады, бирөө болсо дагы бриллиантты, бирөө алмазды кармады, бирөө болсо алтынды кармады. Анан бирөө турат дейт. Анан сен эмне болду десе, жанына келип туруп, падишаны кучактаптыр. Сага эмне болуп кетсе, мен дейт, бул жакуттун да, бриллиант, алмаздын да кожоюну кармалдым дейт да. Силер субханалла, аламдарды жаратуучу Аллахты кармап алгыла, калган нерсени Аллах берет экен. Ушул нерсе биринчи формула ушул да. Сен Алланы тапсаң, сен баарын таптың, Алланы жоготсаң, баарын жоготтуң. Карасаң, Алланы тапсаң, баарын таптың, Алланы жоготсаң, баарын жоготтуң болду. Субханакаллахумма хамдика анта астагфирука ва атубу илейк.